Айтыңызчы, тиги ушу жол фондго каяктан түшөт акча? Мырза Рахович, жол фондунун бүгүнкү күндө 17 каржы булагы бар. Анын ичинен 10 каржы булагы иштеп келатат. Акыркысы болуп, жанагы салыктар эмес кирешелер кодексине өзгөртүүлөр киргизип, январь айында күчүнө кирди. Жолдорго курууга, тейлөөгө багытталган жыйын болуп аталат. Ал жыйымды бүгүнкү күндө бизде жол фонду өзү администрировать этип келатат. Февраль ичинде биздин маалымат боюнча, акыркы маалымат боюнча айта турган болсом, салык кызматынан алган маалымат боюнча 222 миллион литр күйүүчү майлар маркировкадан өттү. Ал эми жол фондуна 172 миллион сом каражат чегерилди. Биздин министрлер кабинетинин 766 токтомуна ылайык бул жыйымдар ар бир айдын 10 числосуна чейин төлөнүш керек деген норма киргизилген. Ошондуктан маркировкада өткөн көлөм менен түшкөн акчанын ортосунда бир аз разница бар. Бул 10-на чейин түшөт. Тиги мен азыр Исхак Саматовдун оюн улайда, силер эми өзүңөр ойлоп атасыңар да, биз жакшы кылып атабыз, ушу жол фондуна түшкөн акчалардын бардыгы жол салууга эле кетсин деп, калган каражатын үнөмдөмүш болуп туруп мамлекеттин бюджеттин мойнуна отуруп атасыңар. Ага Жибек Курманбековдун макул болууда 24 миллион бөлүп беребиз жылына деп. Ошондой деп түшүндүмбү? Бул жерде мамлекеттик ишкананы бюджеттен болсо деле, фонддон акча болсо деле биз ошол каражатты баары бир каражат менен финансировать этишибиз керек. Негизги бөлүгү бул заработная плата статьясы боюнча эле кетет ал жердечи. Экинчиден, бүгүнкү күндө жол фонду ошол жанагы жакында киргизилген жыйымдын администратору болгондугуна байланыштуу биз 16 штатты бүгүнкү күндө кармап турабыз да. Негизи 20 штат менен ачылган. 4 кишини былтыркы жылы кыскартышка туура келди. Биз 50% чейин бул штатты кыскарталы деген өзүбүз план койдук эле, бирок кошумча баягы жумуш жыйымдарга байланыштуу жыйым кошумча жумуштар пайда болгонго байланыштуу. Ошол 16 штат кай жерден алат айлыкты? Жол фонддон алабы же дагы бюджеттен сурайсыңарбы? Ал кандай? Түшүндүрүп бериңичи. Буга чейин бул айлык маяналар ошо жол фондуна түшкөн топтолгон акчанын эсебинен берип келгенбиз. Азыркы сунушталып аткан мыйзам боюнча республикалык бюджеттен каржыланат болду. Жибек Курманбековна, силер эмне дароо эле макул болуп алдыңар? Мындай тырышасыңар го кээде 1 миллион, 2 миллион сураса дагы. Эми бул фонд болуп атпайбы? Бул накопительный фонд. Бул фонд акча жыйнай турган фонд. Анан эмнеге республиканский бюджет силердин мойнуңарга отуруш керек булар? Өздөрү акчасын үнөмдөп, секретариат ачса 5-өн ачабыз деп күпүлдөп силерге алып барат. Силер макул деп көнөсүңөр. Өздөрүнүн болсо секретариатты 2 адамдан ачып коет булар үнөмдөп. Буларда азыр мындай максат жок болот да, силердин 24 миллион акчаңарды үнөмдөшкө. 24 миллион акчаны силер жылына бөлсөңөр, булар 24 миллион акчага расходту кылып келет. Сөзсүз. Эгер өздөрүнөн каржыланса, булар үнөмдөйт. Мен ушундай оюм ушундай да. Фонд болгондон кийин, акча жыйнай турган фонд болгондон кийин эмнеге силердин тиги да кошумча силердин мойнуңарга отуруш керек? Жибек Курманбековна жооп бериңичи. Сүйлөшүп алдыңарбы? Жо биз эми бул мыйзам долбоорун чогуу алып келип атабыз да, кабинет министри болуп. Бул жерде фонддун 16-17 багы булактар боюнча алып келсек, ал деле багы республикалык бюджетке мурун түшүп келчү нерселер эле болгондо, бирок багы жолго тиешеси бар болгон үчүн, анан жолдун баарысы тең эле биздин мамлекеттин багы балансында болгон нерселерди оңдошубуз керек да. Ошон үчүн бул жагын анда биз карап берели. Жол фондунун акчалары именно жолго кеткенин точно көрсөтүп берели деген мааниде болуп атат да. Силер азыр ушу менен алдап атасыңар да, жол фондунун акчасы только жолго кетсин десе, депутаттар көнүп берет деп атасыңар да. Бул баягы кичине алдоо жолу бул. Билебиз, ал итак жолго кетиш керек. Ошо жолду оңдойм деп бирөө тамак ишемсе, анын тамагына кетиш керек. Ага эч ким тийишкен жок го. 2 жыл болуп тур мыйзам кабыл алганыбызга. Бу жерде 800 миллион топтолот деп айттыңыз беле? 8 миллион 24 миллион кетет экен. Эми ошону кетирбей,
Mamlekеттен surayt eкен. Elmir Arakıç, bir Анда кош кылам нерге, дагы бир нерселерди кош койгула, командировка, профсоюз, курорт, именно подготовка, переподготовка, обучение кадров дейт, научно-техническое исследование дейт. Буга чейин жол фондуна келгичекти даярдалып келген специалисттер да булар. Издание периодической печати, отрасли, подготовки, издание служебной литературы, служебная литература деген кайерде, книг, пособий, нормативно-технических документов, стандартов информационных бюллетеней, учебных пособий, даже бланки. Elmir Arakıç, Мен балким кичине түшүнбөй уруксат бересиз бе? Фонд ачкан максаты кичине башка болуп кетип атпайбы? Туура эле айтат азыр балким бирөөлөр жолдугу жолго кетсин деп. Ошо жолдугу жолго эле кетирбейсиңер да. Мында бир кичине неме бар, 24 миллион акчаны жылына. Elmir Arakıç, уруксат берсеңиз. Могу жерде азыркы редакциядагы жол фондунун каражаттарын пайдалануу боюнча 9 багыз көрсөтүлгөн да. Анын мен бир экөөсүнө токтолуп кетсем, например, жол чарбасындагы социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө, жол чарбасын аларды күтүүгө белгиленген лимиттин чегинде башкарууга, жол чарбасындагы борбордук жана аймактык органдарын кармоого деп туруп бизге көп мындай мүмкүнчүлүктөр азыркы редакциядагы мыйзамда жол берген. Биз ушулардын баардыгын алып салалы деп атабыз азырчы. Биз түшкөн каражаттардын баардыгын биринчи жолго жумшайлы, а жанагы побочный расходдор боюнча бүгүнкү күндө мындай азырынча токтотуп туралы деп туруп эле мыйзамдан алып эле салганыбыз оң болуп атат да. Себеби дегенде бюджеттен каржыланып аткан мекемелер жол фондунун каражатынан пайдаланса болот экен деп туруп алар дагы бизге мындай сунуштарды же мындай приоритеттүү эмес жанагыларды менен келбеш керек да бизгечи. Биз азыр приоритет катары жолдорду куруш, тейлөө гана болуп атат дагы. Ошон үчүн буларды биз алып салалы деп атабыз. Тиги 16 штат деп атабыз. 20га чыгарганбыз, 4төө жок деп атабыз. Эмнеге 4төөнү албай жүрөсүңөр? Ушунун айынан Жок, жол фонду негизи өзү ачылганда эле 20 штат менен ачылган, 22-жылда. Бирок былтыркы жылы, 24-жылы жол фондунун баягы штатын кайрадан карап чыгып, кыскарталуу деген ошо кыскартуу боюнча иш алып барганбыз да, бирок жыйынтыгында биз ошол 16 кишиге токтолуп 4 кишини кыскарттык.